Саламатсыздарбы? Биздин каналдын катталуучулары баардыгыңыздарга чоң балык шаарына ысык салам айтабыз. Биздин бүгүнкү саякатыбыз чоң кемелер өнүндөгү тоонун башындагы Көлкөгүр көлүнө чогуу сиздер менен биргеликте бармакчыбыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыз, биз менен бирге болуңуздар. Кеттик анда. Урматтуу туугандар, Кудай буйрса көл тарапка келдик. Азыр бул чоң суудан көпүрө аркылуу өтөт экенбиз. Машинабыз болсо бул сарайда калат. Жүктөрдү алып алып, андан ары кетебиз. Байкелер менен, жигиттер менен. Мына урматтуу туугандар, биз азыр көпүрөдөн өткөн атабыз. Көпүрөдөн өтүп могу кокту менен өйдө кетет экенбиз. Биякта сарайдагылар айтып атат, бул менен 3 сааттык жол деп. Километр болсо бир 2-2,5 километр болот. Кудай буйрса, кеттик. Kızıl böyle vadide bak şeyde. Beni koç. Mına урматтуу достор, өзүңөргө белгилүү болгондой Кыл көпүрөдөбүз да, эмне көпүрө, асма көпүрө. Мындан дагы өттүк. Колдо главный балта бар. Бияктын аба ырайы болсо абдан сонун экен. Күн ысык болуп тийсе дагы баары бир абасы сонун салкын. Баарыңыздарга чоң кеминде салам. Мына Кудай буйрса, бисмилла деп азыр биз көлгө сапарга чыккан атабыз мына. Чыңгыз байке. Буйрса. Чыңгыз байке жаңы атабы? Тонунда. Кереметте бе. Бейштин шам шум этип алып, чай пай, тамак самак ичип алып, андан ары жолго чыгабыз. Тамағашты қобыстан алғылар. Татты жана дамду. Кел көгүр. Тоосуна чыгуу аземи.
Dağ ele ulanıldı. Ay zaman öyle yürüyecek hani. Müzikalar yaxşı kene, müzikalar. Ana hurmatlı dostlar. Biz karta menен baratабыз көлгө буюрса. Жолдун 3төн 1 бөлүгү да дейм, 1 бөлүгү бүтүп калды дагы. Алда өтө өр экен. Ондай жүктөр менен кыйын экен. Çalayıp balıktan yaşattı var. Yaptı iken. Kırıstan alga. Aysı oldu demek var. Atörle al örgü. Oy. Hoş kalat bakalım. Onu da de. Mına hurmatlı bizden YouTube kanalındagı жалпы катталуучулар. Көлгө жетиш өтө оңой эмес экен. Мен астынан эле өтүп кеттим Аскар. Астынан оңой болот экен. Мындай жолдо кетип баратабыз. Мына. Як болсо болду иш. Биздин ошо саякат сапар долбоорубузга бизге жардам көрсөтүп, көмөк көрсөтүп, биз менен чогуу келген жигиттер менен, байкелер менен, ниннелер менен тааныштырып коелу. Мо биринчи турган жигиттин аты Аскар Болотбек уулу. Өзүмдүн кошуна иним. Өзүнүн арындын жигити. Андан кийинки жигит Жаныбек Замирбеков деген жигит. Канчадасың жашың? 12-де, мына өзү 12-де. Болсо дагы биз менен теңтайлашып келатат. Андан кийинки Чыңгыз Курманов деген агабыз. Мен бир тууган байкем досу. Андан кийинки Эрин Селебесов байкебиз. Андан кийинки эң аягында турган Жусуп, колуң көтөрүп кой. Жусуп деген жигит мына. Азыр Кудай буйрса аз калды. Бисмилла деп чыгып келатабыз мына. Аз калды. Аябай шамал экен бияк. Биякта Жусуп болсо музыканы угуп алып, чоң кеминден келген Дед Мороздой. Бул кокто болсо аябай шамал экен.
кичинеден жаан да жая баштады. Мына аз калдык. Чыңгыз байкебиз бул тарабы менен кетип баратат. Биз бул тарап менен аябай тиккен. Биз тиякта бир сарайдан токтотуп жолду сураганда машинанын жолун айткан. Мына дал ошол машинанын жолунда өтө кыйынчылык менен келдик окшойт. Биз кичине башка жолго түшүп алган окшойбуз, бирок жолду кыскартсак дагы узунураак болду, себеби тоо аябай тик болду. Эң негизгиси жолду таптык. Кудай буйрса. Чусуп, мана кандай? Сүйлөп койчу. Мана теперь ништяк, круто. Мы дошли до самой на нашей цели. Вот дорога стоит, мы нашли ее. Это уже большая радость для нас. Это круто. Молодец. Мына урматтуу тугандар, биз кичине бая болжолдуу түрдө сарайдан жол сурап келгенбиз, бирок машинаны кичине башкачараак жерге токтотуп кичине бир саат, 2 саат убактыбызды уттуруп ийдик окшойт, бирок эртерээк келдик. Ошол уттуруп ийгенибиздин себеби тик жол менен чыктык да, тик жол менен. Азыр болсо мына өзүңүз көргөндөй жолдон келдик. Мындан арыда канча убакыт бар белгисиз, биз биринчи болгондуктан. Колго тартып койгондой. Баракелде, кеттик эле. Жолда алып қой, жолда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, аракетке берекет дейт. Аракеттенип атып, өзөрүлөнүп атып. Мына мондай чоң кеминдеги тоонун башындагы көлгө дагы келдик. Аба ырайы эң сонун. Жаан аябай жакшы жаап атат. Эртерээк барып, палатканы тигип жетишели. Палатканы тигип жайгашалы. Аны да көрөсүздөр. Гөлкөгүр көлү чоң кемин өрөөнүндө Шабдан айылынан 17-18 километр алыстыкта жайгашкан. Гөлгө чейин чоң кемин дарыясынан түз кеткенде 3 километр жол болот. Бирок ал жерде көпүрө жоктугуна байланыштуу суу бойлой өйдө жактан асма көпүрө аркылуу өтүп келгенге туура келет. Жол 2 эсе узарып кетет. Гөлкөгүр көлү деңиз деңгээлинен 2700 метр бийиктикте жайгашкан. Кыргызстандагы көптөгөн тоо көлдөрүнүн бири. Көлдүн туурасы 320 метр, ал эми узундугу 670 метр. Көлдү көрүп, кыргыз жери өзү бейиш экенине ынанат экенсиң. Мына урматтуу биздин
каналдын жалпы катталуучулары биз сиздерге убада бергендей чоң кемин өрөөнүндөгү тоонун башындагы көл көгүр көлүнө дагы келип калдык. Оңой жол менен, оңой иш менен болгон жок бул. Себеп дегенде баягы билбегендик кылып, маалыматты дагы баягы так билбегендик болгондуктан кичине туура биз негизи балыкчыдан бир 8-дерде чыкканбыз болжол менен. 9:30 9:30-10 ошо айылга келип, андан бери машинаны таштап чоң суудан көпүрөдөн өтүп чыкканда 10-дон 45 мүнөт өткөн. Азыр болсо мына саат туура 5-тен 30 мүнөт өттү. Ошондо 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. 7 саатта мына ушул көл көгүр көлүнө келдик. Бияк болсо абдан сонун экен. Тып-тынч, эч ким жок, абасы таза. Мына ушундай жараткандын кыргызга болгон бир жакшы марттыгы десек да болот бул. 5-нчи этажында эле жашаганда эң сонун жер экен. Буга дагы жаратканга абдан 1000 ирет шүгүр кылышыбыз керек. Биз Кудай буйрса биякта калабыз бүгүн. Азыр палаткалар тигебиз, анын баарын тең чогуу көрөсүздөр. Азыр балык улоп, баардык жакшынакай эс алуулар башталды. Биз менен бирге болуңар. Ayvara keldi. Buna monday түнкү эс алуу аябай жакшы өтүп атат. Оттун сонунда отурабыз мына байкелер менен. Маанайыңыздар кандай анан жийиттер? Мындай Кудайым буйрса эң жакшы. Эң сонун. Жана бир ай келип турупта. Баары эле ай келет деп коркодук бек. Могу Жаныбек деген баатыр кыйын экен ай. Чындыгында баатыр болду экен ай. Молодец. Түнкү от чагы аябай жакшы өтүп атат. Бирок Балык жок болгондо эле жаман болду. кичине кеч киргенде мындай адамды чыйрыктырган аба ырайы. Бирок мындай үшсөң дагы жагымдуу. Жакшы. Баардыгыңыздардын түнүңүздөр бейпил болсун. Мен жаттым. Мен жакка көбөсүм мел. Бу жакка так эле отур, чоктор. Каланкага да келип отур, каланкага. Батарейка ташкыны, канча российский жеп бу. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу таң дегеним мына биз түндө бул көлдүн жээгинде палаткада кондук. Аба ырайы эң сонун, абасы таза. Бир эле көйгөйү бар экен, эч кандай интернет, антенна албайт экен, бирок ошентсе дагы ал интернетсиз биякта жашоо ар бир сонун экен. Ташы ар бир жаратылыштын кооздугу кишинин суктандырат экен да.
Биз болсо ошол Көл-Көгүр көлүнүн жанында да бир кичинекей көл бар экен. Биз ошол жака баратабыз. Балык түшүп калса, аны да көрсөтөбүз. Bismillah mına, hurmatly dostlar. Çoktan bışkan kartoşka. Talağının tamağı qanday sonda? Bismillah da hazır ost degen atabız. Bari sonun bizde. Allah'a şükür. Ушул Көл-Көгүргө болгон сапарыбыз 2 күндүк сапарыбыз соңуна келип жетти. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде биздин саякат сапар каналына баш багып кирип, жакшы ой пикирлериңиздерди калтырганды унутпаңыздар, катталганды унутпаңыздар. Ар дайым биз сиздер менен болуп, ушундай Кыргызстандын ушундай кызыктуу кооз жаратылыштарын көргөзүүгө ар дайым даянбыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз.